Жанатан бері мындай чарба, монша метр квадрат ремонт, мындай бұл майда маселелер да. Ең башқысы телеканалды эркин, адилеттүү, калыс телеканал кыладыңарбы? Андай кыла алган жоксуңар. Платон менин досум, бирок чындыгындан кымбат жогору турат дегендей, алдыдагы 5-10 тең мындай байке агайыны болуп жүрөбүз. Бирок чындыгын айтыш керек. КТРди силер коомдук телеканал кыла алган жоксуңар. Коомдук деген сөздүн өзү бул бийликтик эмес, бул коомдуку деген сөз. Азыр интернет абдан өнүктү. Жаңы технология, элдин барында мындай смартфондор колунда. КТРге көп мындай муктаждык жок азыр. Бирок ошол нерсе дагы биз азыр мына ушул бийликтин тушунда саясат өзгөрдүбү деген маселени текшериш үчүн мына жакында бир саясий альянс түзүлгөндө биз сиздерге ошону 3 мүнөт кылып көрсөтүп бериңиздер деп сурандык. Силер айттыңар, акча төлөгүлө дедиңер. Биз макул дедик. Мына менин колумда квитанция турат. КТРдин квитанциясы. 176 000 сом алдыңар. Бирок кайра кечинде жок, биз көрсөтө албайт экенбиз, тилекке каршы деп койдуңар. Эми Борбордук шайлоо комиссиясына мен кайрылдым. Алар айтты, жок, мыйзамда эч кандай андай эмес, булар көрсөтүш керек эле деди. Азыр эми сурасам калпыңар чыгат. Ошон үчүн мындай уят кылбайын деп атам да, элдин көзүнчө. Эми маселе мындай. Мындан ары башка партиялардын, башка саясий биригүүлөрдүн бир жаңылыгын көрсөтө турган болсоңор, баарыңар отставкага кетишиңер керек. Мен ошону талап кылам. Мындан ары. Мына силер көрсөтпөдүңөрбү, баарына бирдей мамиле. Коомдук деген мааниси ошол, түпкү өзөгү ошол. Ал биз сиздерди КТРди ремонттоп бер, айнегин жалтыратып бер деп алып барган жокпуз. Анын кереги жок. Силер ГПде отуруп иштесеңер дагы, бирок элге адилеттүүлүктү, чындыкты, бардык саясий күчтөрдү бирдей көрсөтүп турсуңар, калыс болсоңор, бейтараптуу болсоңор, ошондо оңдолгон болот. Жалтыраган имарат курган менен ал ички өзөгү, түпкү маңызы өзгөрбөсө, ал бир тыйын. Ошондуктан 10 секунд. Мындай калыс болууга чакырат элем. Анткени билесиңер, бизде тарых абдан тез өзгөрөт. Бул заман 1 жылдык, 2 жылдык, бул дагы өзгөрөт. Башка заман келет. Жанар Кубанович, рахмат. Мен бир аз толуктап жооп берип койсом болобу? Албетте бул жаңы келген экен, биз бул боюнча жыйында карайбыз. Биз мындай нерселерди кетирбегенге аракет кылып жатабыз. Жанар Кубанович, Кой Таш окуясы боюнча да жада калса, 2 тараптуу маалымат бердик. Бул нерселер КТРКда биринчи жолу болду. Биз ушул нерсеге чын дилибизде